Нурмухаммед Миңбаев экономика жана коммерция министрлигине караштуу туризм департаментинин директору болуп тайындалды. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Нурмухаммед Миңбаев жогорку билимдүү кыргыз, орус жана араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Эмгек жолу 2002-2004 жылдары Ислам маданият борбору коомдук фондунун директору. 2004 жылы бир эле мезгилде Чеч Төбө ата фондунун аткаруучу директору. 2005-2006 жылдары муфтияттын Нарын облустук казысынын орун басары. 2008-2009 жылдары муфтияттын Чүй облустук казыятынын үгүт насаат бөлүмүнүн башчысы. 2009-2012 жылдары муфтияттын Чүй облусунун казысынын орун басары. 2012-2013 жылдары муфтияттын эл аралык бөлүмүнүн башчысы. 2013 жылы бир эле мезгилде муфтияттын Чүй облусунун казысынын орун басары жана эл аралык фонддордун жетекчиси болуп келген. Үй бүлөлүү 4 баланын атасы.